Кийинки сөз Адахан Кенсомовичте. Рахмат. Биринчи жолу көрүп атам, каржы министри сиз экенсиз. Эмне ушу 3 айдан бери такыр көрүнбөйсүз? Жок, мен Кыргызстанда эле жүрөм. Жок, биздин комитетке да келбейсиз, парламентке да келбейсиз да. Мүмкүнчүлүк болуп калыптыр, эми батыл келип турам. Кеп эмнеде болуп атат? Орунбасарларды жиберип коюп, мен жок элем деп кутулуп кеткен чиновниктер 20лап саналат азыр. Мына келишимдерге да карасаңыз, орунбасарлар кол коюп атат. Келип да ушул орунбасарлар өткөрүп атат. Айрыкча жана Татиков деген жигитти эле жибере бересиңер. Могу жерде сиз туура эмес айттыңыз. Биздин коллегалар туура суроо коюп атат. Эгерде сиз энергосекторго десеңиз, энергосекторго түздөн-түз инвестициялык программа менен алып келүүгө эмне тоскоолдук кылып атат? Аз айтып берейин. Бул инвестиция эмес, бул госинвестиция эмес, бул бюджетная поддержка дейт. Баракелде, эми туураладыңыз. Госинвестиция өзүнчө программа. Ай Азамат, 5 мүнөт башта айттыңыз, бул инвестициялык программа менен келип атат деп. Биз сиз ада чыгарасыз мен азыр. Мен түшүндүм сизди. Стенограмманы көтөрүңүз. Туура. Бул мен айтып атам, бюджетная поддержка, инвестиционный жака жөнөтүп атабыз. Жок, кечирип койгула. Инвестиция деген бюджеттен кирбей туруп түздөн-түз келген. Жок, сиз туура эмес айтып атасыз азыр. Госинвестиция бюджетке кирип, анан кана кое туруңуз. Ушу парламентке келбегениңиз көрүнүп турат да, айтышпаңыз. Мен айтып бүтөм, анан кийин канча жооп берсеңиз жооп бересиз. Сөзүңүздү айтасыз, мен кайсы жери туура эмес экен. Мына жерде жазып атасыз. Бизге берилген справканын негизинде Каржы министрлиги тарабынан бул алынган каражаттын бардыгы здравоохранение секторуна деп атат. Ал эми инвестициябы? Сиз жазып атасыз, муну мен эмес. Экинчиси, социалдык жактан калкты коргоо максатында деп атасыз. Бул эмне инвестициябы? Бираз шашпаңыз. Бираз ойлонуш керек. Эгерде мен окуп аткан кагазды сиз жазбаган болсоңуз, айтыңыз. Мына бул келүүчү каражат кайда кетет деген суроого сиз жазып атасыз. Саламаттык сактоо тармагына деп атасыз. Жана калкты социалдык жактан коргоо тармагына деп атасыз. Үчүнчү жагы. Эмне үчүн алар сизге ушундай шарт коюп атат? Бул кредитти кайтарып берүү ушул келишимдин негизинде мамлекеттик бюджеттен гана кайтарылат деп турат. Мына ушул 3 суроого мага так жооп бериңиз, андан кийин сөзүбүздү улайлы. Адахан Кенсомович, биринчиден, бул матрица дейт муну. Бул жардам, бюджетке берген жардам. Ошо жардам бергенде кайсы тармактар эмнеге жетишебиз деген бул матрица. Ошон үчүн здравоохранение эмне кылышыбыз керек, дорожный инфраструктура эмне кылышыбыз керек деген индикатор деп атам. Аны болсо биз бюджеттен да карап чыкканбыз. Ошондуктан берде 2 позиция бар. Государственный инвестиция деп коет, жана бюджетная поддержка деп коет. Бюджетная поддержка бул программа негизинен берилет. Программада жазылып турат. Кайсы тармактар кандай көтөрүшүбүз керек, кайсы жыйынтыкка келебиз деген. Ошондуктан бул программа поддержка түздөн-түз даже барбай коет даже ошол жерге, тармакка. Бирок аны биз жетишибиз керек. Мына ошонун мааниси ушул. Эмне үчүн барбайт? Госинвестиция ал түздөн-түз именной барат. Энергосектору, жол тармакы, сельское хозяйство. Канчасы барат? Кандайча? Канча пайызы барат ошол 160 миллион доллардын канча пайызы барат? Бул жалпысы программа дейт аны. Муну жерде жазылбайт, канча. Муну баш айлантма дейт. Муну баш айлантма дейт. Түшүнбөйт экенсиз, муну жерде токтоп туруңуз. Мен эгемендик алгандан бери сиз канчанчы каржы министрисиз? Ошол каржы министрлердин баары силер түшүнбөйсүңөр деп келген. Түшүнүктүү азаматтар. Мен сизге конкреттүү суроо берип атам. 160 миллион доллардын канча пайызын энергосекторго иштетесиңер? Силерде программа барбы? Программадан да жазылбайт. Эмне үчүн? Бирок муну быйыл жылы 4 миллиард 600 миллион сом каралган энергосекторго. Азыр депутат Осмонов сизге суроо берди. Мына ошол бул тактап мындай бир толуктап формулировкасын бере албайбы? Ошол энергосекторго канча пайызын бересиңер? 4 миллиард 600 миллион сом быйыл карадык энергосекторго. Караңыз. Бюджетти колдоп бердик дейт 6-чакырылыш. Эгерде силер билгенсиңер де, парламент каалайбы каалабайбы муну ратификация кылат деп ишенгенсиңер да, демек силер казынанын эсебинен киргизип койгонуңардан кийин. Болгондо дагы силердин башчыңар айтты, министрлер кабинетинин башчысы. 300 миллиардка чыгарсакпы деп атабыз. 300 миллиардка чыкты өткөн жылы. Эмненин эсебинен чыгып атат? Бул концерт карыздын эсебинен чыгып атат. Жок, кечириң, токтоп туруңуз. Бул 160 миллион болуп атат. Эртең көтөрүп келесиңер экинчи окууга дагы 160 миллион Азия өнүктүрүү банкынан.
Ал дагы биздин комитеттен каралган, биринчи окуудан биз кайтарып жибергенбиз. Демек, Кыргызстандын бүтүндөй башын айландырып эле сырттан келген акчалар менен казынаны көтөрүп атабыз деп көкүрөк чапканыңарды качан коесуңар силер? Мынчыга чыксакпы деп атабыз. Анан чыксаңар эле айтат экенсиңер, 10 миллиардты бул жака, 15 миллиардты бул жака. Силер таптакыр келечектеги жоопкерчиликтен коркпой атасыңар. Таптакыр коркпой атасыңар. Дал ушундай болуп каржы министрлери далай турган сиздин ордуңузда. Силер ушул эле кредитти алып эле койгон болсок, жолубуз Швейцариянын жолу болот. Айыл чарбабыз Израилдики болот, уйларыбыз Голландияныкы болот. Натыйжада бүгүн же Голландиянын уйлары жок, же Австралиянын кочкорлору жок, же жүрүп жүргөн жолубуз жок, министрдин жыты да жок, бирок карыз мени менен сиздин мойнуңузда илинип турат. Мына ошон үчүн азыр Чолпон Алиевдин айтып аткан Кыргызстан карызы көп өлкөлөрдүн ичинен эң башкы орундарга чыгып аткан ошонун эсебинен чыгып атат. Биз эгерде ошол 160 миллионду ала албай калсак, биздин казынабыз толбой калып жашай албайбыз дегенди билдиреби? Биз анда 9 миллиард сомго чейин кыскартышыбыз керек. Анда кыскарт. Анда кыскарт. Анда өнүктүрүү болобу? Сырттан карызды алып багыш ар кимдин колунан келет. Ар ким бере албайт бизге. Мына ушул Буга чейин кайда иштегенсиз? ЕФСР менен мына уже 2 жылдан бери иштеп Кайсы жерде иштегенсиз бул жер? Ушу министрликке чейин кайда иштедиңиз? Мен Минфинде эле иштеп атам өмүр бою. Канча жылдан бери иштеп атасыз? 97-жылдан. Анда демек сиз тарыхын жакшы билишиңиз керек. Биз ушул эле кредит алып койсок, калган жыргап кетебиз дегендердин далайын уккансыз. Мүмкүн ошолор үчүн сиз да жазып берген болушуңуз керек. Жооптуу кызматкер катары. Мен талашып тартышууну каалабайм. Мына жерде так конкреттүү түрдө жазылып турат. Погашение кредитных средств будет осуществлено согласно условиям данного соглашения. Чыңгыз Азаматович, урматтуу коллегалар, булар келишимдин өзүнө киргизип атат. Келишимдин өзүнө киргизип, мамлекеттин казынасын байлап коюп атат. Кийин кайтарганда казынаңардан кайтарасыңар деп атат. Өсүп кеткен экономикаңардан, өсүп кеткен энергия секторунан эмес. Бюджет төлөп берет деп атат. Себеби алар да билип калды. Кыргызстан алып жей берет, бюджетине толтура берет, а өстүрүп аткан эч нерсеси болбойт дегенди билип атат. Эгерде энергия сектор десеңер, программа ошон үчүн отурасыңар. Түздөн түз инвестициялык программа түзгүлө дагы, энергия секторго бюджетти айланып өтүп салгыла, карызды энергия сектор өзү төлөй турган кылсын. Мына ошондо туура болот. Биз ошо мен жеке пикирим, мындай келишимдерди таптакыр колдобошубуз керек. Адахим Самбаевич, сиз айткан бул госинвестиция аркылуу келе турган кредиттер, жана мен айтып кеткендей, мына АБР деле ушундай, мэрияга, автобуска деп, бул именно болуп келет. Бул бюджетная поддержка, бул системный поддержка деп коет муну. Программа негизинде. АБР кечирип коесуз, АБРде дагы биз келишимин көрдүк. Саламаттыкты сактоо тармагындагы айлык акысын берүү үчүн деп Татиков мырзага бекер сөгүш жарыялады. Ал мырза туура айтты. Себеби келишимде ошондой жазылып турат. Урматтуу депутат